Assalamu alaikum туугандар. Кечеги видеом YouTube'га чыгып кетиптир. Ал үчүн мен абдан кубанычтамын. Себеби көп адам көрдү, көп мнение бар дегендей комментарийлер окусак, албетте негатив бар ал жакта, негатив жок нерсе негизи эле жок бул жашоодочу. Андан кийин ал жерден окуп атып, сенин эмне ишиң бар, бул жериңде кыз отурчу, анан сага эмне, тияк сага эмне дегендерге айткым келип атат. Кыз менде дагы бар. Кыз сенде дагы бар. Кыз баарыңыздарда бар. Бул нерсени токтотпосок, бул нерсе ар бирибиздин башыбызга келип калышы мүмкүн. Эч бир ата-эне каалабайт ал нерсеничи. Ошол үчүн турмушка чыккан кыз чийден сырткары дейт, ал туура. Бирок кабар алып туруш керек. Кабар алып туруу дегенде туалетке чейин барып атасың, күнүнө 4-5 маал чабып анан төшөктөн бери сурап эмес. Кызым жашооң кандай? Ошол жакта бактылуусуңбу деп гана сура. Болду. Башкача сөздүн кереги жок. Болду. Жана ошо кыздарга билдирүү керек. Аркаңда опора бар, аркаңда биз барбыз. Кудайым сактасын, бир нерсе болуп кетсе, жашырып, жаап, жашырба, чыдаба ал нерсени депчи. Эркектин кандай экени аялдын кебетесинен билинет дейт, Сүрөттөрдөн, жанагы маркум эже сүрөттөрүн көрүп атасыздар, кандай экен, көзү кандай муңдуу экенинчи. Анан кече күнү интервьюлар чыкты, там сонун жашашат экен, уyu бар экен, малы бар экен, машинасы бар экен, анан бактылуулук качан ошол нерседе болду эле? Бактылуулук качан мал мүлктө болду эле? Ооба, үйү кооз экен, жашоосу сонун экен, акчасы жакшы бар экен. Эмне болду? Ошол нерсе сактап кала алдыбы? Бул жерде кызганыч менен менчиктин чегин белгиле да. Бул жерде кызганыч деген нерсе жок, бул жерде менчик деген нерсе бар. Бул оору деп коет мунучу. Ал нерсени ал эжебиз көптөн канча жыл болду дейт. Айтып эле аттуу болуш керек. Ушундай болуп атат. Ушундай жанагы туура айта албасам да намектор болот деген нерсе бар го. Түшүнбөсөк да түшүнбөстүккө салабыз да бизчи. Канчалык туура айтып атсаң да негативке буруп ишет анычы. Мына бул жактан комментарий калтырыптыр. Мен дагы эле кызганчакмын, мен дагы ушундай кылмакмын дейт. Мен дагы ушундай кылмакмын деп эркек жазып атат. Мен башка бирөөдөн уккан жокмун. Өзүмдүн эле сиңдилеримден угуп атып, ушунун баарын көрүп мен күйөөгө тийгим келбей калды деген сөздөрүн угуп туруп анан бул эркектин жазганын карага. Мен дагы ушундай кылмакмын дейт. Ким берет кызын? Ким берет? Сага эмне дейсиңер, Карагулжада болуп атат деп атасыңарбы? Жакшынакай эле үй бүлөгө куда түшүп барып калдың, Кайсыл жактан Карагулжа десе, ким кызын берет? Ким берет? Сразу эле тык этпейби ошол ситуациячы? Бул жакта комментарий көп келет, Карагулжалыктар жаман экен, зөөкүр экен, мыкачы экен деп. Мен да кызымды бергем, ушундай болуп келди. Мен да ушундай акыбалга түшкөнмүн деп айтып атат. Бир чара көрүш керек бул нерсеге. Бул биринчиси эмес, бул экинчиси эмес, ушундай боло берсе бул акыркысы эмес дагы да. Алдыгындай негатив сөздөр мененчи, мен да ушундай кылмакмын. Аял өзү күнөөлүү. Аялдан айланып кеткиле. Өзүңөр кайсыл жактан чыкканын билбей калдыңарбы? Акылдуу болбочу депчи. Акылдуу болгон жокмун. Менде кыз бар. Мен ошого күйүп атам. Эгер түшүнсөңөр.